9-июлда Балыкчы шаарында өспүрүмдөрдүн укугун коргоо, коомдук тартипти сактоо жана мыйзам бузуулардын алдын алуу максатында өспүрүм эмгек алдын алуу иш-чарасынын алкагында түнкү рейд уюштурулду. Рейд Балыкчы шаардык мэриясынын тескемесинин негизинде Green City ясалуу жайында өткөрүлүп, ага мэриянын жана социалдык коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери, милициянын өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлору, жергиликтүү кеңештин депутаттары, ошондой эле башка тиешелүү кызматкерлер катышты. Өспүрүмдөрдүн коопсуздугу, өспүрүмдөрдүн ошо эмгеги тууралуу жалпы шаар боюнча рейд жүрүп атат. Ошо жаш өспүрүмдөрдүн көчөдө жүргөндөгү, ошол саат тийиштүү убакыттан сырткары эшикте жүргөндөрү боюнча ошо жалпы рейд жүргүзүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө түнкү убакытта мыйзамда белгиленген мөөнөттөн кийин көчөдө ата-энесинин көзөмөлүсүз жүргөн 2 өспүрүм бала аныкталды. Аларга карата тийиштүү административдик протоколдор түзүлүп, ата-энелерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Green City жаштык тилкесинде балдардын ушул башка областтан келип жаш өспүрүмдөр 18 жашка чыга элек балдар, 14-15 жаштагы балдар келип ата-энеси жок, кароосу, сопровождениясы жок жүргөн балдарына кезигип, ошолордун коопсуздугун, алардын балдардын жүрүм-туруму боюнча ошол алар биз рейдтик учурда ошол балдардын ата-энесин чакырып Чүй областынан ошол балдарды ата-энесине колуна аман-эсен тапшырып атабыз. Мындай рейдтер өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыз кылууга жана алардын мыйзам бузуу коркунучун алдын алууга багытталган.